Мен Аккеме боюнча суроо көтөрөйүн дегем. Отель Аккеме. Немеде Билинкада турганчы. Банкрот болуп атат. Килейген 16 этаж здание, Бишкектин эң мындай кымбат жерлердин биринде турган зданияны банкрот кылып атышат. Атайын эле банкрот кылып аткандай сезилет мага. Бул жерде 2021-дин прибыли 300 000 сом болгон да, 1 жылдын прибыли 2021-дин. Жанындагы кафенин 20 квадрат метр кафенин арендасы 300 000 сом экен да. Ошондо булар кандай болуп калат? Ошондо жанагынча территориясы бар, бассейни бар, үстүндө кафеси бар, 16 этаж немени зданияны банкрот кылып атышат да, мындайча айткандачы. Эмнеге 20 квадрат кафе килейген гостиницага караганда көбүрөөк акча табат? Мен барып сураганда, ошол боюнча сураганда булар айтып атат, лифттер иштебейт деп атат да. Немен Аккемен лифттер иштебейт экен. 5 лифти бар экен, бирөөсү да иштебей калыптыр. Мен бир лифт чыгарган, лифт коюп берген жерлеринен барып сүйлөшсөм, бир лифт 28 200 доллар болот экен да. Жада калса ошол жерди гостиница кылбай, офис кылып койсо деле, ошондо деле доход көбүрөөк болот да. Эмне себептен мындай болуп атат? Эмнеге Алмазбек Ахунжанович, ар бир жума сайын эле понедельник күнү эле кредиттерди обсуждать этип отурабыз комитетте. Ушу колубузда турган нерсени өндүрүп иштете албайбыз да. Ошол боюнча билейин деген. Анан дагы мунун эски руководствосуна, мурунку руководствосуна уголовный дело ачылган экен. Ага 1 жыл, 2 жыл болуптур. Ал дагы белгисиз эмне менен бүттү. Акыркы 4 этажды бир осо арендага алыптыр. Болбогон бир акчага арендага алыптыр. 4 этажды арендага алгандагы иштетпей эле. Бул эмне банкрот кылып аткандагы бар алардын. Полный эле арендага алып эле анда иштетпей отура берсин анда 16 этаждын баарын эле. Бул жерде баалар жазылган экен. Азыр билесизби? Немеде Аккемеде президентский номердин бир күндүк баасы 1700 сом экен. Жөнөкөй номердики 1000 сом экен. Бул каяктан алган баалар? Буну деген начальник ГК Аккеме менен эле главный бухгалтер чечим чыгарып туруп коюп коюптур да. Бизде 1000 сомдон гостиницалар барбы өз Кыргызстанда башка? Ошону бир карап берсеңер жакшы болот эле.